Себеби Максим Бакиев жер үй болобу, жетимтөө болобу бардыгын лицензиясын 300 сомго сатып жүргөн. 300 сом, 300 сом. Алар эмне кылат? Максим Бакиев лицензияны 300 сомго алат, компания түзөт, компанияга бар лицензияны берет, ушул компанияны ондогон, жүздөгөн миллион долларга сатып жүргөн. Кытайга саткан, орустарга саткан, башкаларга жөн эле отуруп эле кыргыз элинин байлыгын алып туруп эле 300 сомго алат, осо түзөт, берет дагы миллионго сатып жүрчү. Кумтөр боюнча мына келишимде канча деген ача пикир пайда болду. Азыркыга чейин мына маселелер чечилбей атат. Сот иштери кандай жүрөт, кандай болуп атат. Мына эртең дагы ким кепилдик берет? Жетимтоонун ошондой эле жол менен булар Кытайга болобу же кайсы лицензияны берип, кимге сатат, кандай кылат. Айтып атпайбы, эч кимге бербейбиз деген. Кайсы жапарып ишенсек болот? Азыркы күндө мына. Бирөө айтып атат, казбай, эч ким өлүш бербейбиз деп атат. Бирөө айтып атат, алып чыгып бир жака сатабыз деген сөз. Бул эртең ким гана болбосун ошол жерге эли кылат деген сөз да. Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Акыркы учурда социалдык тармактарда жетимтөө гени казылышы керекпи же жокпу деген теманын айланасында кайчы пикирлер жаралды. Политклиника медиасы ушул жетимтөө гени казылышы керекпи же жокпу, өкмөт иштете алабы же жокпу деген теманын айланасында талкуу берүүсүн улайт. Биздин студиябызда конокто жарандык активист Нарис Калчаев менен Мавлян Аскарбеков болмокчу активист. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы суроом ушул. Азыр коомдук талкууну жаратып жаткан жетимтөө генин иштетиш керекпи же жокпу? Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргызстандыктар. Эми жетимтөө биздин бир эле жетимтөө эле эмес, баардык кен байлыктарды иштетишибиз керек, бирок кандай жагдайда? Экологиялык нормаларды сакташ керек. Андан сырткары баардык кен байлыктар бул кыргыз элинин, кыргызстандыктардын энчиси болуш керек. Тилекке каршы буга чейин кен байлыктар бир дагы ушул мамлекеттин кызыкчылыгына иштеген эмес. Чоң мындай майдалабай эле ушу бир эле чоң энчибиз деген кумтөрдү биз өзүбүз иштете алган жокпуз. Мен ушундай басып берип айтат элем. Азыркы учурда жетимтөөну кумтөрдү эптей албаган бийликке жетимтөөну азыркы убакта иштетиш бул эртелик кылат деп эсептейм. Эмне себептен мен аргументтер менен айтып берейин. Бул жетимтөө дегенде эле биз темирди элестетип атабыз, темир кен байлыгы деп. Мына 5 миллиард тоннага жакын рууда бар деп бул ГКЗда буга чейин 61-63 жылдары аныкталган экен. Бирок анын ичинде мына бүгүнкү күндө айтпай аткандарын мен айта кетейин. Эң биринчи ошол 5 миллиарддын ичинен 1 миллиард 700 миллион тонна бул темир кени болуп эсептелинет. Андан сырткары титан 4 миллион 200 миллион титан. Андан сырткары фосфор 13 миллион тонна фосфор жатат. Андан сырткары валладий деген эң редкий металлдар болот, бул дагы 340 миң тонна. Никель 170 миң тонна. Булардын себестоимости темирден 10 эсе, 50 эседен жогору турат баасы азыркы рынокто, мировой рынокто. Мен ушуларды мына мисал катары келтирип кеткем. Титандын килограммы $6 эсептелинет экен. Көбөйтүп калькуляция кыла турган болсок, 25 миллиард 200 миллион сом болот экен. Доллар болот экен. 25 миллиард 200 миллион доллар. Бул титандыкы. Фосфордуку $100 экен. Бул жерде эми фосфордукун эсептеген жок. Анткени бул жерде баягы долларлар өзүнүн фосфордун өңүнө жараша болот экен да. Андан валладийди айта турган болсом $35 килограммы. Көбөйтө турган болсок 11 миллиард 900 миллион доллар болот экен. Никель $25 миң тоннасына $170
тоннаны көбөйтүп, 170 миң тоннаны көбөйтсөк, 4 миллиард 25 миллион доллар болот экен. Анан эмне себептен ушул данныйлар айтылбайт. Ошол эле биринчи казабыз деген азыркы бийлик Акылбек Жапаровдун айтып атканы, биз ушул акцияга өткөзүп, акцияларды сатабыз, биржаларга коюп, сатып ошондон түшкөн акчага биз өзүбүз иштетебиз деп атат да. Мына Акылбек Жапаровдун сөзү. Кайсы Жапаровго ишенсек болот азыр? Президент Жапаров шайлоо убагында, президенттик шайлоо убагында айтты эле, казабыз, руда катары сатабыз деген. Темирди эсептеп, мен азыр ушул эфирден пайдаланып айтат элем да, президентке кайрылат элем. Мына ушул маалыматтарды алып алсаңыздар, ушул маалыматтар эмне себептен темирден сырткаркы, мындан сырткары дагы аз аз концентрат аз болгон дагы мындан дагы көп редкий металлдар бар. Алардын эмне себептен айтылбайт? Мына бул жерден болжол менен алганда темирден сырткары. Мен айтып аткан суммалар мына көбөйтүп көрсөңүздөр, канча деген миллиард доллар ошол жерде жатат. Казабыз деген адамдар ошол экинин баарын биринчи аныктап, эсептеп, ТОсын жазып чыгып, план программасын жазып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан экологиялык, анан экономикалык пайдаларын айтыш керек эле. Бирок элге салып коюп, ары тарттырып, бери тартып, улак тарткандай кылып, анан пикир жаратып, эл каршы чыгып баратса, кайра казбайбыз деп мына көчө президент дагы айтты. Ооба, бул маселеге токтолобуз, Мавлям мырза. Сизге дагы ушул суроону узаткым келип атат. Негизи ушу жетим тоо кенин казыш керекпи же казбаш керекпи? Саламатсыздарбы? Мен бүгүн өкмөттө да эмесмин, депутат да эмесмин, мен жеке адам катары пикиримди айтып келе жатам. Мен бул позицияны көп жылдан бери эле айтып келе жатам. Биздин Кыргыз мамлекетинин экономикасынын локомотиви болуп, биздин кен байлыктар. Биз ушул жерди жайлап, ушул байлыкты байырлап калгандан кийин аны колдонуп, биздин мамлекеттин жана элдин бакубатчылыгына колдонушубуз керек. Бул биринчи, бул позицияны мен көп жылдан бери айтып келе жатам. Кайсы бийлик болобу, эмне болобу? Эң туура айтып атат Нарис мырза, кандай гана кен байлык болбосун, мамлекетибиздин жана элибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек деген позицияны айтып келе жатам. Ал эми жанагы жок иштебеш керек, биз мал менен эле сонун жашайбыз, айыл чарбасы менен эле сонун жашайбыз дегендерге сөз жок. Экинчиден, элдин баары каршы деген дагы туура эмес. Элдин бардыгы, ошо элдин ичинде адекваттуу, билимдүү түшүнгөн адамдардын бардыгы бүгүн мамлекет өнүксүн, бекемделсин, экономика көтөрүлсүн, миграцияда жүргөн балдарыбыз кайтып келсин, ушул мамлекетте иштесин деген позицияда. Анан ортодон чыга калып эле элдин баары каршы, анан мен тигинтип жиберем, мен анан өрттөнүп өлөм, анан деген куру жалак сөздөрдү менин оюмча токтотушубуз керек. Анын үчүндө эл дагы түшүнүп калды да. Мен бир эле нерсени айтайын. Биз бүгүн өнүгүү жолуна түшпөсөк, эртең биз мамлекет катары жок болуп кетебиз. Себеби бүгүн кошуна Кытай космический темп деп коет да. Космостук темп менен өнүгүп атат. Космостук темп менен өнүгүп атат. Биз бүгүн мамлекеттүүлүктү, чек араны, биздин куралдуу күчтөрдү бекемдешибиз керек, экономиканы көтөрүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу айтайын, бул менин позициям. Жетим тоо эле эмес, жетим тоо эле эмес. Мына Нарис мырза бул жакта жакшы адис болуп калды. Бүгүн жүздөгөн, миңдеген кен байлыктарыбыз бар, карьерлер бар. Ошолордун бардыгы иштеп, бардыгы мамлекетке үлүшүн төгүп, жашынакай мамлекетке чоң салым кошуш керек. Мына мен көмүр боюнча айтып келе жатам. Эмне үчүн бул көмүрдү бирөөлөр базып алып бүгүн Өзбекстанга сатып, күнүгө миңдеген тонналар чыгат, мамлекетке бир тыйын түшпөйт. 2,5 миң, 2400дөн ашуун алтын кен карьера бар, туурабы? Мамлекетке төксүн. Мына кумтөр. Эң туура айтып атасыз. 20-25 жылдан бери бизге иштеген жок. Мына эми алып, кече алды мамлекет. Бизге иштесин, ачык иштесин. Ачык иштесин. Канча алтын чыгып атат, канчасы мамлекетке төгүлүп атат, эмне болуп атат, элге ачыгын айтып, Кыргыз мамлекетин иштесин да.
Мына мен ошондой позиция. Анан биздин коомчулукка дагы, биздин көрүүчүлөргө дагы, интернет колдонуучулардын бардыгына кайрылып кетет элем. Урматтуу туугандар, бир аз калыс, анан мындай критикалык ой жүгүртүү, мындай бааны сынды туура берсеңиздер. Мен деле калп эле оозумду жел толтуруп алып, көкүрөгүмдү тытып, калпагымды көккө ыргытып эле куру патриот болгонду билем. Бирок мындай реалдуулукту карайлы бүгүн бардыгыбыз. Реалдуулукту карап, мамлекеттин өнүгүүсүнө бардыгыбыз кол кабыш кылалы. Мен дагы бир жолу айтып атам. Ууру, коррупционер, кескилердин бардыгына мына биз каршы чыгып жүрганбыз. Анчинден Арис мырза, мен оппозицияда жүрүп. Бүгүн дагы ошондой позициядан тайган жокпуз. Бирок өнүгөлү, иштетели, мамлекетти көтөрөлү деген аракетти биз дагы колдоп турганыбыз бул зарыл иш. Жакшы, Нарис мырза, жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү ушул президент Садыр Жапаровдун пикири боюнчачы? Ушу президент Садыр Жапаров 14 августта жетим тоо кенинин айланасында болуп жаткан ызы чуу боюнча Facebook баракчасынан билдирбедиби? Анда ошол болуп өткөн президенттик шайлоодо жетим тоону 100% өзүбүз иштете турган болсок, сырткы карызыбызды жаап коет деп айтканын эске салды да. Бирок жетим тоону азыр иштетүү планында жок экендигин да билдирбеди ошол эле учурдачы. Анан негизи эле ушул жетим тоону иштетүү менен учурдагы экономикалык кризистен чыгып кете алабыз дегенге кепилдик барбы? Мен мындай тарыхка кичине артка мындай кайтып койсок да, ооба президент айтты, казбайбыз деди. Бирок 1,5 жыл мурун казабыз деген. Анан казбайбыз деди. Кайра элдин баягы эмеси пайда болуп, пикир пайда болушканда кайра казбайбыз деген бул артка кайтыбыз. Эгер чынында программасы болсо, мына ТУну алып чыгып, эл менен мындай ачык пикир жаратыш керек болчу да. Мен бул мындай болуп атат да, бир ар бир маселе мындай бир анык эсептелип чыгыш керек да. Цифралар менен элге далилдениш керек. Мен баягы азыр жогоруда айтып өтпөдүм, баягы бул кен байлыктар боюнча. Жетим тоодо бир эле темир эмес, бул жерде мондай көптөгөн кен байлыктар жатат депчи. Анан мунун тарыхына кайталып, мына Мавлян мырза айтты, Кытай бул өтө тездик менен өнүгүп, кандай деген мындай дүйнө жүзүнө мындай өзүн көрсөтө алып атат да. Бир эле нерсе айтайын, бул жерде жетим тоонун казылышына кызыктар бир гана Кытай тарап. Мына 2009-жылы Art Mining, Mailin Resource деген эки компанияга 2009-жылы лицензия берген Максим Бакиевтер. Бул жанагы темир жолдун салынышы боюнча Пекинде өткөн жыйында ошол жерде барып сүйлөшүүлөр жүрүп, ошонун арты менен эки компанияга берилет. Мына Mailin Resource'дун жетекчиси Фупен деген. Анан бул 2009-жылы берилген лицензия берилген 9-жылы берилип атат. Ошол жылы 2009-жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы Торгартта өткөндө Топо деген жер бар. Ошол жерге литейный завод салып атат кытайлар. Литейный завод кайдан деген суроо да. Ошол келишимдин негизинде ошол жанагы руданы алып чыгып, биздин кыргыз өкмөтү алып чыгып бермек, ошол жерде литейный заводду ошол продукцияны иштетип, булар ушунда договор бар. Договорлор бар дагы эле. Азыр менде көлдө калып калды, электрондук версиясы бар болчу, мен сизге бир көрсөтөйүн дегем да. Анан лицензия 2010-жылы революциядан кийин ушул мына Мавлян мырза, Жеңиш мырза, Молдокматов, Мирлан ошол ат башынын төрагасы эле ошол жаштар кеңеши көтөрүп чыгып, лицензияны жокко чыгартып атат. Митингдерге чогуу барганбыз, чогуу жүргөнбүз. Лицензиянын баарын ушул туура эмес берилип калган Бакиевдин убагында деп 2010-жылы митингке чыгып, ошонун артынан кубалап түшүп, ошол Эсен Амановдун убагында Госгеологияга ошондо лицензиясын жокко чыгартып атабыз. Бирок лицензия 2011-жылы соттун чечими менен кайра калыбына келтирилип атат. Ошол Кытайлар Кытай ишкерлерине кайра кайтарылып берилип атат соттун чечими менен. 12-жылы азыркы
жетим тоо казылсын деп чуркап жүргөн Чунуев, ушул Чунуев ушул аралашып 2012 жылы 14 жылга чейин кайра лицензияны узартып берип койгон. Карасаңар мында. Ушул жерден суроо бергим келип атат да, ушул 2011, 12, 13, 14 жылдары дагы карапайым элдер каршы пикирин билдириптир да, жетим тоо казылбасын депчи. Бирок ошол эле учурда элдер жетим тоо казылбасын деп пикирин билдириштү эле, каршы же Кытайлардын Кытайга лицензия берилбесин деген пикирин билдирди. Ошол мезгилде жаштардын баягы деми күчтүү болуп, 2010 жылдан кийин чоң бир Кыргызстан жаштар кеңеши деген чоң бир уюм түзгөнбүз. Мына Мавлян мырза баш болуп, Жеңиш мырза баарыбыз бир команда болуп, бир нукта иш алып барып баштаганбыз. Ошол эле нарындын жергиликтүү эл ошол жеринде болгон маселелерди көтөрүп чыккан. Ар бирибиз бөлүшүп алганбыз. Мына ошондой эле мага жергиликтүү Кысыккөлдүн жараны катары мен Кумтөр маселесин көтөрүп чыккам. Ошону менен мына бизди мамлекет кандай бөлдү? Ошол жаштардын демин кандай чачыратты? Ошол Кумтөр, ушул жетим тоо биздин тибибизге жетти. Ошол жаштарды бөлүп жарганга бул түздөн түз. Мына биз иш ара мына азыр сүйлөшө келгенде аныктап отурабыз. Бирок мен мына айтып коеюн, ушул Чунуев Кумтөргө дагы тиешеси бар, азыркы жетим тоого дагы тиешеси бар. Бардык жерде ушундай аксакалдарыбыз калыс сөзүн айтпай, тескерисинче кайсы бийлик келсе ошол бийликтин камсызын чаап, ошолорго жол түзүп, ошолорго жол салып берип жүрүшөт да. А карапайым эл чынында баягы казылбайбы, аларга эң негизгиси жайыт маселеси. Мына бизде азыр жайыт маселеси өтө оор болуп, мал көбөйдү. Мал көбөйгөндүн себебинен жайыт маселеси тартыш болуп атат. Мавлян мырзага ушул жерден суроо узаткым келип атат. Нарис мырза айтып өтпөдү, ушул уюм түзүлгөн, анын ичинде сиз дагы жаштардан чуркап жүргөнсүз депчи. Ошол учурда 2011 жылы сиздин позицияңыз кандай эле жетим тоо боюнча? Менин позициям ошол жылы дагы азыр дагы өзгөргөн жок. Нарис мырза эң туура айтып атат. Биз абдан чоң маселелерди көтөрүп, мамлекетке чоң салым кошконбуз. Жетим тоонун эле лицензиясы эмес, ошол эле жери маселеси билесиз, жана көптөгөн маселелерди көтөрүп, бийликтен талап кылып биз мамлекетке кайтарттырганбыз. Эмне үчүн кайтарттырганбыз? Себеби Максим Бакиев жери болобу, жетим тоо болобу бардыгын лицензиясын 300 сомго сатып жүргөн. 300 сом. Алар эмне кылат? Максим Бакиев лицензияны 300 сомго алат, компания түзөт, компанияга бар лицензияны берет, ушул компанияны ондогон, жүздөгөн миллион долларга сатып жүргөн. Кытайга саткан, орустарга саткан, башкаларга жөн эле отуруп эле кыргыз элинин байлыгын алып туруп эле 300 сомго алат, осо түзөт, берет дагы миллионго сатып жүрчү. Мына ошол жер үйдө ошентип кеткен, жетим тоодо ошентип кеткен, жана башка толтура лицензиялар ошентип кеткен. Мына биз ошону чуркап мамлекетке көп нерсени кайтартырганбыз. Мына азыр дагы эл айтып атат, эмнеге 300 сомго бересиңер? Мына биздин позиция ошондой болгон. Мына мен дагы азыр айтып атам. Мурда да айтып келгем, азыр да айтып атам, биз эмне ошол кытайлардан, түрктөрдөн, орустардан, же жөөттөрдөн мээбиз кемби? Эмнеге биз иштете албайбыз? Эмнеге биз иштетпешибиз керек? Кыргыз эли өзү. Мына Кумтөр былтыр келди, канадецтер жанагынын баарын жаап салына карабай, мына Нарис мырза абдан жакшы билет, туурабы? Ошол жерде Кыргыздын уулдары өздөрү иштетип кетти. Бүт программаларды жаап салганына карабай, логистиканы, товарларды, запчастьтардын баарына бөгөт коюп койгонуна карабай, Кыргыздын биздин ошол жакта Кыргыздын уул кыздары өздөрү иштетип токтотпой, мына өндүрүш дагы эле иштеп келе жатат. Биздин позиция ошондой, жеке менин позициям ошондой. Биздин бүгүн акылыбыз жетет. Биз иштетишибиз керек, алдыга жылышыбыз керек. Бул позицияны мен айтып келе жатам. Анан дагы бир нерсени айтайын. Нарис мырза эң туура айтып атат. Кытай иштеткени кызыктар деп. Кытай иштетсин, эмне маселе болот атат? Эгер Кытай биздин темирди иштеткенге кызыктар болсо, биз бүгүн темирди каяктан алып атабыз? Орусиядан алып атабыз. Бүт арматураны алабыз, профилди алабыз, уголокты алабыз. Бүт сарай салсаң темир керекпи? Ворота салсаң темир керекпи? Орусиядан алабыз. Орустар биздин жетим тоонун иштешин каалабайт, туурабы? Каалабайт. Анткени кыргыздарга темир сатыш керек, 3 эсе кымбат.
Мен Бир эле айтайын. Алюминийди каяктан алабыз? Тажиктерден алабыз. Өзбектерден алабыз. Неге биз өзбектерден, тажиктерден алышыбыз керек? Өзүбүздө алюминий турза, жез турза, мына зым электрификация деп атабыз. Бүттүгүн өзбек менен тажиктерден алабыз. Туурабы Нарис мырза? Контрабанда менен келип атканы бар, мындай келип атканы бар, Россиядан келип атканы бар. Мен ошого түшүнбөйм да. Өзүбүздө турса, ошону иштете турган балдар, кадрлар турса, мен айтып атпайм, мурдага окшоп Максим Макиев окшоп, Айдар Акаев окшоп сатып жибербегиле. Мына чакыргыла, Нарис мырзаны чакыргыла, Кумтөрдө иштеген балдар чакыргыла, Кыргыздын балдарын чакыргыла да, момундай тапшырманы койгула, мону иштеткиле деп туруп. Иштетет булар. Эмнеге? Нарис мырзанын акылы жетпейби? Жетет. Бөлтүрөк мырза иштеп атабы? Иштесин. Нарис мырзанын андан кем эмес акылы бар. Бул Кумтөр маселеси үчүн түрмөгө отуруп чыккан. Мен ошон үчүн айтып атам, бул жерде урматтуу туугандар, мен дагы бир нерсени айтайын. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биз бүгүн кыргыз элин бүгүн байытышыбыз керек. Мамлекетти бүгүн карашыбыз керек да. Анан жанагы позицияларчы 50 жылдан кийин казабыз, анан 100 жылдан казабыз деген бир түшүнүксүз эле бир сөздөр болуп атат да. Биз 50 жылдан кийин бар болобузбу, жок болобузбу, Кудай билет. 1916 жылы биздин ата бабалар уруу болуп, жаат болуп, бири-бири менен чабышып жүрүп, бирөөлөр келип туруп, эки пулемет менен баарын кырып салган. Туурабы Нарис мырза? Анан ошондуктан айтып атам, оозубузду ачып отура бербей, азыр бүгүн өнүгөлү, уруш талашты токтотолу, интриганы токтотолу. Мен дагы бир жолу айтып атам, менин бир эле кызыкчылыгым бар. Менин балдарым кыргыз мамлекетинде кыргызча сүйлөп, бакубат, коопсуз мамлекетте жашоосун каалайм. Менин балдарым үчүн дагы, менин кыргыз элим үчүн дагы. Ошо Нарис мырза, мына Мавлян мырза да айтып атпайбы, өзүбүз иштетишибиз керек депчи. Негизи ушул Кыргызстан өзүнүн генин өзү иштеткенге мүмкүнчүлүгү барбы? Ал үчүн зарыл болгон ресурстар бизде жеткиликтүүбү? иштете турган ресурс эң биринчи көйгөй бул акча маселеси да. Ошол инвестиция алып кирип, бери дегенде 1 миллиард, 1,5-2 миллиард доллардын тегерегинде бул ошол заводду салыш, ошол жерди казып, переработка кылыш үчүн бул көптөгөн, чоңдогон акчаларды талап кылат да. Биринчи ал бизде жок азыркы кезекте. Экинчиси урдабаш керек, жанагындай коррупция болбош керек. Бизде азыр тескерисинче мына президент өзү да кайрылып атат. Ушу коррупционерлерди жое албай атабыз, жардам бергиле деп. Ушундай азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ошол эле жанагы вицелери, ошолордун баары эле көчө эле жакшы сөз айтып кетти. Максим ушундай кылып келген депчи. Бүгүнкү күндө мындай Максимдин немеси эмне көрүнбөй атабы. Мына бүгүн толук кандуу көрүп атабыз. Максимди бүт болгон, Максим эле жок, бирок Максимдин командасы баары келди го. Мына бүгүн азыр ошол схеманын баарын түзгөн ширшоктор жүрөт. Анан эгер ушулар жүргөндө биз кантип ишенебиз кайра? Биз ошол нерсеге башыбызды сайып, ушул камалып, ушул балдардын баары ар кандай жолго түшүп, бүгүн ушул күндү көрүп, анан кайра бүгүн ошого келип таңдаш керекпи? Мен бир эле нерсе да, мени бир күнөөм жараткан нерсе мына кайра эле ошол эле царини, кайра эле ошондой царий түзүлүп келатат да. Бүт лицензияларын бир колго топтоп, баардык кен байлыктарды бир жерден бийлейбиз, ошонун баарын биз чечебиз деген. Бул Акылбек Сөмбековичтин өзүнүн сөзү, айтып атам мен. Биз ал кишиге ишенбейбиз. Анткени ал киши өзүнүн довериясын, өзүнүн баягы элге болгон эмесин жоготкон. Кумтөр боюнча мына келишимде канча деген ача пикир пайда болду. Азыркыга чейин мына маселелер чечилбей атат. Сот иштери кандай жүрөт, кандай болуп атат. Мына эртең дагы ким кепилдик берет? Жетим тон ошондой эле жол менен булар Кытайга болобу же кайсы лицензияны берип, кимге сатат, кандай кылат. Айтып атпайбы, эч кимге бербейбиз деген. Кайсы Жапаровго ишенсек болот? Азыркы күндө мына. Бирөө айтып атат, казбай, эч ким өлүш бербейбиз деп атат. Бирөө айтып атат, алып чыгып бир жака сатабыз деген сөз. Бул эртең ким гана болбосун ошол жерге эли кылат деген сөз да. А бирок жанагындай вложение кылып, жанагындай заводду салып,
ооба бизде персоналдар жетиштүү, бизде казыгыла турган специалисттер жетиштүү, бирок коррупция болбойт деп ким кепилдик берет? Жанагындай 2009-жылкыдай момундай мына менин колумда турат. Бүт баары бүт кандай лицензия алып, кандай сатылып, ким кызыкчылыгына чечилген. Ошол эле Кытай ишкерлери кандай баягы содействовать эткен бизге, ошол эле темир жолдун салынышына, ошонун келишимдердин баарына ушулардын баары камтылып кеткени, азыркы күндө дагы баардык окшоштуктар, мына темир жол салынат деп проекти түзүлүп атат, келишимдер түзүлүп атат, бирок кайра эле ошол жетим тоо, ошол эле тиги бала чычкан жанагындай көптөгөн месторождениялардын маселеси көтөрүлүп атат да. Бул жерде мына көптөгөн, мына мен дагы бир жолу айтып кетейин. Бул жерде бир эле биз темирди эле карап отура бербейлик. Бул жерде мына дүйнө жүзүндө азыр нехватка баягы жетпей аткан космический жанагы эмелерге колдоно турган титандар турат. Ошол эле валладий деген элемент өзү водородный жанагы бомбаларга, жанагындай новейший технологияларга, литий батарейкаларга колдоно турган. Бул дүйнө жүзүндөгү 10-дің 1 болуп эсептелет да. Ушул сиз кен байлыктарды санап өтүп атпайсызбы? Анан негизи ушул кен байлыктардын баарын иштеткенге Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетеби? Азыркы өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жок, өздөрү ачык айтты. Бизде аны коюп өзүбүз иштете турган жагдай жок деп ачык эле айтып атпайбы? 2 миллиард доллар кетет деп мына биринчи эле башталгычында. 2 миллиард долларды өзүбүздүн бюджетибиз бюджет менен бул кандай сала алат? Ооба, инвестор алып келсин, инвесторду алып келип салдырышы мүмкүн. Бирок ошол инвестор кандай жагдай менен келет? Кандай кызыкчылык менен келет? Эртең ал ошол геосаясий политический нерсеге влияние кылбайбы? Мына жакшы сөз айтып кетти Мамиле мырза. Уралдан кийинки эле бул месторождение жетим тоо темир кени боюнча. Темир кени бул азайбайт да көбөйбөйт. Анткени бул неземной эме деп коет, Куранда да бар. Анткени бул азыркы бүт согуштук техникалар колдонулган. Бүт ушул жагдайда кетип баратат да. Азыр биз ошону дагы эсептебей атабыз да, аны дагы эске албай элебиз. Болуптур. Биз ишенелик. Бирок кимдер алат, кимдер ээлик кылат деген маселе турат да элдечи. Менин жеке пикирим ошондой. Жакшы, Нарис мырза, убакытты да карайлы. Сиз эмнени толуктагыңыз келди? Мындай толуктап, Нарис мырза абдан жакшы билет, биз көрүүчүлөргө айтып кетели. Кумтөрдү иштетип баштаганда бир эле киши келген. Бирштейн деген. Бир коко тыйын жок киши келген. Келди, лицензияны алды, ошол лицензияны барып күрөөгө коюп туруп, 250 миллион доллар карыз алып туруп, ишти баштап, аны 450 миллион долларга чыгарып туруп, заводду салып туруп, ал 30 жылдан мында али иштеп келе жатат. Мындай биз мамлекет 2 миллиард долларбы, 5 миллиард долларбы мамлекет үчүн бул таба турган, чече турган эле маселе, ачык сөз. Азыркы биздин кен байлыктардын байлыгын караганда ал чечиле турган маселе да, мен жеке оюм да, ал маселе эмес. Мен бул жерден бир нерсени айтып кетейин, урматтуу туугандар. Мен буну айтып элем да. Мына кече бир топ чыгып нарында Торгарткабы, Нарынгабы логистикалык борбор салабыз деп каршы чыгып токтотуп коюшту. Мына азыр Хоргоз иштеп атат. Кытайдан Хоргозго жаңы электромобилдер келип атат. Арзан. Ошол жерден бүт Борбор Азияга тарап, Россияга чейин кетип атат. Эмнеге биз ошол логистикалык борбор салдак болбойт эле? Казакстан дүйнөдө 2-нчи орунда турат уран өндүрүү боюнча. Мен айтып атпайм, байланайын. Мына темир жол салабыз деп 25 жылдан бери даяр долбоорду ишке ашыра албай, мына азыр, мына бүгүн 80 Кытай специалисти келип иштеп, күзүндө бул баштайбыз деп аракет кылып атышат. Мен бир эле нерсени айткым келет, туугандар. Эгер саясатка аралашам, саясатчы болом, коомдук ишмер болом десеңер, мамлекеттин өнүгүшүнө каршы эмес, бийликтин туура эмес кылып аткан ишин талап кылып, көзгө сайып, көргөзүү аракети менен чыксаңар. Мен өрттөн өлөм, мен астын өлөм, мен ушул жердин кулунумун, анан дегенди токтотсоңор. Силер деген бир айылдын же бир коктунун кулуну эмес, Кыргызстандын маселесин көтөрүш керек. Бардыгыбыз чогуу. Мына мен бир эле мисал айтайын. Кумтөрдө 3,5 миң адам иштеп атат. 3,5 миң. Абдан жакшы айлык алат, бардыгы сонун, Кудайга шүгүр.
Эгер Кумтөр иштебегенде 3,5 миң адам үй бүлөсү менен бүгүн Россияда тентип жүрмөк. Мына жер үйгө баарыбыз каршы чыктык, мына жер үйгө мен да каршымын азырчы. Бирок 1000 адам өз үй бүлөсүн ошол жерден багып атат. 1000 адам багып атат. Бирок эмнеге мен каршы болуп атам? Мамлекеттин үлүшү болуш керек деп атам. Талап кылып атам. Мен иштесин деп атам. Бирок ошо иштегенде эл үчүн иштесин деп атам. Темир жол салынсын деп талап кылып атабыз. Мен бир нерсени айтайын, урматтуу туугандар. Биздин мамлекеттин өнүгүшүн каалабаган көптөгөн мамлекеттер бар. Кыргыз мамлекети бечара, байкуш, кедей мамлекет болсун. Бизге жылына миллиондогон мигранттарды жөнөтүп турсун, бизден карыз сурап турсун, бизде өтпөгөн товарларды ушу Кыргызстанга алып барып сатышыбыз керек, ГСМди 3 эсе кылып сатышыбыз керек. Биз бир баягы колониянын бир кичинекей эле бөлүгү, байкуш бир мамлекет болуубузун каалаган чоң мамлекеттер бар. Ал эми ошону ишке ашырып аткан ичтен чыккан жаттар бар. Ошону көрүп туруп, ошону билип туруп, кээ бирлери, көбүнө эсе мээзи жетпей туруп, ошого түрткү болуп атат. Биздин өнүгүүбүздү каалабай жатат. Мен дагы бир жолу айтып атам. Эмне үчүн биз темирди иштетпешибиз керек дагы? Мен мисалы мен стройка кылам да, мен үй салып атам. Эмне үчүн мен өзүм мамлекетинен чыккан темирди арзан баада сатып албай, тиги орустан келген 5 эсе кымбат сатып алышым керек. Жогоруда токтолдук Мавлен мырза. Соңку суроомду узатайын. Биз азыр экономикалык жагына токтолдук да бул маселенин. Эми экологиялык жагына токтолсок, негизи ушул учурда нарындыктар жетим тоонун бир дагы кылын кыйшайтпайбыз. Жетим тоо казылса, ушул Нарын дарыясы токтойт же булганат деп айтып атышат да. Ошол эле учурда жетим тоо казылсын, дарыя булганбайт деген пикирлер да жок эмес. Мен экологиялык жагын алганда кандай болуп калат? Экологияны бузбайт дегенге кепилдик бар. Бул экология кайсы гана производство, кайсы гана иш болбосун, бул сөзсүз түрдө экологиялык булгануу, экологиялык чыгым болот. Аны эсептеп чыгыш керек. Ошол эле Кумтөр боюнча канчалык экологиялык зыяндарды келтирди деп мына соттун чечими менен чечилген нерселердин баары кайра эле ушул эле өзүбүздүн өкмөт азыр министрлик кабинетинин төрагасы болгон киши сүйлөшүп барып ошонун баарын алдын ала жокко чыгарып койду да. Мына бүгүнкү күн аны тастыктап койду. Анткени ошол экология буларга бул азыркы тиги министрлик кабинетинин төрагасына бир тиын экенин далилдеп койду да. Ошол жерге келишимге барып кол койгону. Ошондой эле жетим тоонуку эртең экологиясы бул Кумтөрдөн 10-20 эсе чоң месторождение. Бул 120 километрге чейин натыйжа узун тоонун кыркасы. Ошонун тегерегинде бул кандай казылат? Маселе ошондо да. Биз эң биринчи дүйнө жүзү бул экология боюнча күрөш жүргүзүп атат. Миллиардтаган акчаларды сарптап атат. Биз тескерисинче биз экологияны талкалатып, мөңгүнү талкалатып, ошол өзүбүздүн эртең ошол жерден арыгыз ошол дан эгинибизди мына дүйнө жүзүндө бул продукция өтө мындай тартыш болуп атат, элдин саны көбөйүп атат. Бирок биз тескерисинче ошол мөңгүнү сактаганын ордуна биз эбегейсиз зыяндарды келтирип атабыз да. Бир экинчиси ошол келтирилген чыгымдар ошол экономикалык ошол казып алууларды экөөнүн салмагы кандай болот? Маселе ошондо турат да. Туура баарын мындай терең ойлонуш керек да. Казылбасын деген да киши жок. Бирок бүгүнкү жагдайда чынында ишеним барбы? Азыркы бийликке элдин ишеними барбы? Ушуну туура жолго салып, экологияны сактап, экономиканы өнүктүрө алабы? Мына маселе ушунда турат. Бул жерде ачыктык болуш керек да. Мына баарын эсептеп чыгыш керек эле, баарын элге түшүндүрүш керек эле. Мынча жумуш камсыз кылынат. Эгер ал жерге сала турган болсо, завод, фабрика салына турган болсо, сөзсүз электр энергия менен камсыздаш керек. Эң биринчи ошондо турат. Жетим тоонун уникальныйсы ошондо турат. Ошол вдоль ошол эмеде баягы өзүн камтый турган потенциалы бар суу жатат. Ошол электр энергиясын чыгара турган, ошондой заводдорду кура турган. Бирок ошого акчабыз бүгүн барбы деген маселе туулуп атат да. Анан экинчиси ошол жердеп ошол элдин үнүн сөзсүз угуш керек. Анткени биздин ата бабабыз ошол жерди бизге кандай кастарлап сактап келип берсе, биз дагы кийинки урпактарга ошондой таза
мамлекетти өткөзүп беришибиз керек. Бир гана маселе ошондо. Бүгүн бийлик түбөлүк бийликке эч ким келген эмес. Бүгүн бар, эртең жок. Ошондуктан ошол нерсени дагы карашыбыз керек. Мына ошол эле кумтөр маселесине бир жерин айтып коеюн. 10 жыл мурун биз айтып келгенбиз, жанагы кайра калыбына келтирүү фонд, рекультационный фонд деп коет. Ошонун акчасы өзүнө жетпейт. В конце проект ушу 69 миллион долларды эсептеген, ал дагы жетпейт дегенбиз. Анан мына азыр ошону өзүбүз милдеттенме алып алдык. Эгер кумтөр эртең бүткөндөн кийин биз ошону ошондой калыбына келтире алабызбы, ошол акча каражат менен? Муну бүт эксперттер далилдеп берген. Жок, жетпейт. Аны кайра калыбына келтириш керек деген маселедечи. Азыр мына бүгүн ошол маселени өкмөткө азыр алып келип атат, азыркы келишим менен. Ошол 53 миллион долларды алып келип бюджетке салат. Бюджетке салгандан кийин эртең 10 жыл, 20 жылдан алтын казылып бүткөндөн аны ошол убакта ким президент, ким премьер болот, аны бир Кудай билет. Ошондо ким жооп берет? Ким жооп берет ошого? Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушул эле суроону сизге узатайын да, экологиялык жагына. Биринчи, Нарис мырза эң туура айтып атат. Элдин ичинде бийликке ишеним болуш керек. Ал өкмөттүн милдети, ишенимди арттырып иштете турган. Экинчи, ТО эң туура айтып атат. Бүт эзептеп чыгып айтыш керек. Момундай иштетебиз, момунча иш орун түзүлөт, момунча үй бүлө багылат, момундай продукция алабыз, момундай пайда түшөт деп. Эң туура айтып атат. Бул жагынан кошулам. Экинчи, экологиялык жана экономикалык негиздемелер боюнча. Мындай да нарында 5 киши чыгып алып эле тиги 5 бала чыгып алып эле экология деп берсе, бул коктук бир аң сезим болуп калат да. Эмнеге анда тиги кумтөр иштеш керек анда? Анда жер үйдү жаап салалы. Не, таластын эли экологияны ойлобойбу? Же көлдүн эли экологияны ойлобойбу? Токтогул суу сактагычын анда бузуп салалы. Ал жерде деген Торкен жана башка айылдар бүтүндөй бир айылды сууга толтуруп салышкан. Анда аны бүгүн алып барып туруп Токтогулду агызып салайлы, элдер барып ошол жерде жер айдасын, үй салсын. Мындай да биз ойлонуп атканда бир нерсени айтышыбыз керек, мындай негиздепчи. Экологияны эми эң туура айтасыз. Кандай гана өндүрүш болбосун, экологияга терс таасирин тийгизет. Бирок ошол экологиялык терс таасири экономикалык пайдадан азыраак турабы? Ошондой негиздемелердин негизинде иш жүрүш керек да, андачы. Мен дагы бир жолу айтайын, эми жанагы чыгып аткан балдарды мен билбейм, бирок мен эколог эмесмин. Мен кумтөрдө, жер үйдө, Киров суу сактагычында, Токтогул суу сактагычында, ошол эле нарында кандай болоорун адистер чыгып техникалык, экономикалык, экологиялык негиздемелерин айтыш керек элгечи. Мына момундай болот деп. Анан ошонун негизинде иш жүрүшүбүз керек да. Анан аягында кошуп кете турган нерсе. Биздин бүгүнкү муундун милдети эртеңки балдарыбызга коопсуз, бай, бекем бутуна турган мамлекетти калтыруу. Эртең биздин балдар сурабайт, мо талааларды экологияны калтырып кеттириңер деп ал сурабайт. Эртең 16-жылдай кылып келип бизди кырып кетсе, жетим тоонун да кереги жок, кумтөрдүн да кереги жок, эч нерсенин кереги жок болуп калат. Бүгүн бүтүндөй ондогон мамлекет жок болуп кетти бүгүнчү. Анан кийин мал багат элек, анан айыл чарба менен отура бергенде бул өнүгүү эмес. Урматтуу туугандар, эл катары, мамлекет катары сактала турган болсок, бүгүн өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек. Ошо өнүгүү жолун баардыгыбыз кош колдоп, жанагындай ууру кескилер болсо аларга каршы туруп, талапты коюп, алдыга жылышыбыз керек. Бүгүн мамлекетти бекемдеп, эртеңки муунга бакубат, күчтүү мамлекетти калтыруубуз биздин милдет. Жакшы, урматтуу оппоненттер, келип катышып бергениңиздерге да бир жолу ыраазычылык айтам. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.